Сизде 6 жыл болуптур шайлоого даярданганга. Башка кандидаттар башы соттон же түрмөдөн чыкпай жүрөт. Салам достор. Президент интервьюсунда Али Токтокуновго флаг всем в руки деди. Бүт кандидаттарга мен шарт түзүп берем деди. Бирок мындай карасаң, эч бир адамга флаг берерге адам жок экен. Анткени бүт кандидаттардын бардыгы же камалган, же соттолгон, же түрмөдө отурат, же качып, коркуп, үркүп, мүлкүн алдырып жүрөт. Ошондо кимге биз флагты беребиз, урматтуу президент? Эки кандидат азыр түрмөдө отурат. Анын бирөөсү менин атам. Кемпироватты сатпа, пансионаттарды сатпа, кыргыз жерин сатпа деген үчүн менин атам бүгүн түрмөдө отурат. Арстан Алай, ал дагы мурдагы кандидат, ал дагы түрмөгө отуруп каза болду. Башка кандидат Мадумаров, аны иш козгоп соттоп койгонсуңар. Бүгүн сиздин досуңуз да, сиз ишенген досуңуз да даяр эмес экен деп анын колуна да флаг түшкөн жок. Сизде 6 жыл болуптур шайлоого даярданганга. Башка кандидаттар башы соттон же түрмөдөн чыкпай жүрөт. 6 жылда сиз эбегейсиз, жана сиздин үй бүлөңүз эбегейсиз байлыкка ээ болду. Агаңыз Кыргызстандын бажысын контролдоп, офисти тейлеп отурат. Кумтөрдүн алтынын сатып жүрөт. Бир балаңыз банкка ээ болду. Экинчи балаңыз чоң гольф клубтарды куруп, кандай машинелерди коюп, инвестицияларды тартып калды. Урматтуу президент, сиз шайлоого даяр экенсиз. А башка кандидаттар даяр жок. Ошондо бүгүн биз сизден башка флагты, сизден башка кайсы адамга берели? Айтыңызчы ошону бизге.